Assalamu alaikum, урматтуу KG каналынын катталуучулары, урматтуу достор. Бүгүн биз мындай машина базарга келдик эле, жамгыр жаап берди. Бирок ошого карабастан, жамгырга карабастан атайын келгенге жараша сиздерге анча-мынча машиналардын бааларын тез тартып көргөзө кетейин. Андыктан жамгыр куюп атат. Мен азыр мына жерде бир санатаны көргөзүп атат. Ушул санатаны баасын, ичин жылы 2013 жылкы рестайлинговый Hyundai Sonata VF U20 деген коробка автомат, кожаный салон, электропакет, электрозеркало, складывание зеркала, мультируль, монитор, климат-контроль, кондиционер, мындай кара түстөгү Hyundai Sonata экен, титановый диска, да, рестайлинговый болгон. Балондору болсо 205-ке 65-16 экен. Машина аябай таза такси болгон эмес дейт, машинаны таза деп макташат, бирок мактаганга ылайык эле машина экен. Мындай иштери, арка салондору, километри родной 182 000 километр жүргөн машина экен. Такси болгон эмес. Бул жакта көбүнчөсү такси болгон машиналар сатылат, арзан. Бул болсо родной газ LPG. Азыр багажын ачып көргөзөйүн. Мындай газ баллон турат багажда. Бул заводской газ, 5-чи поколение. Немесин ачып койгон, бензобакты. Бул жерде бакта. На кнопканы бассаң, рулдун жанында, мындай болгон, не турат. Ушул жерден заправка болот. Бул жер бизде газ, бензин жамай үйрөнгөндө бул жерде андай нерсе жок. Ушундай болгон Hyundai Sonata рестайлинговый 2013 182 000 километр жүргөн. Баасы $3000. $1200, $1400 растаможкасы, $2000 жол акысы. Көпчүлүк айтып атат мага, неге жол киресин кымбат айтып атасыз? $1500 го депчи. $1500 портерге, $1500, жеңил машинага $2000 экен. Бул жакта ошол машина менен иштеген балдардын номерин описанияга калтырып койдум. Ошолорго чалып, тактап, ушундай машиналарды заказ кылсаңыздар болот. Бул жакта дагы бир Hyundai Sonata, мындай U20. Серебристый цветте, жылы 2012. Бул мындай до рестайлинговый. Алдынан айырмалагандар бир аз билет. Алдыңкы кара рестайлинговый, бул до рестайлинговый. Мунун жылы 2012, газ, мунун акчасы $2600. Бул дагы кожаный салон, складывание зеркала, электропакет, кожаный салон, автомат коробка. Мында монитор жок экен, мына байкаганыңыздардай. Мунун ключи жок, километрин канча экенин көрсөтө албайм. Кожаный салон, люк жок экен. Машина таза экен, бирок бир аз мындай сиденьялар жыртылган жерлери бар экен. Жылы даже 2011 экен. 2011 до рестайлинговый. Аркасынан ушундай болгон Hyundai Sonata. Мындай анча-мынча мындай чийилген жерлери бар экен. Бул дагы титановый диска. Азыр мен багажын ачып сиздерге көрсөтөйүн. Багажын дагы биротоло атай келгенге жараша бир аз тарта кетели машина. Мындай болгон LPG газ 5-чи поколение. Бул дагы мындай болгон бензобак жок буларда. Ушундай болгон машина баасы $2600. Бунун долларга $1000 растаможка, $2000 жол кире болот. $2600. Ошондо сиздерге $5600 Бишкекке барып турат ушундай эле машина. Бул жактагы машиналар бардык эле ушундай. Жылдары 1 жыл, 2 жыл айырмасы болушу мүмкүн, бирок баалары жылдарына карап $100-200 салыштырмалуу айырмасы болушу мүмкүн. Мына азыркы машинаны дос алам деп көрүп атат. Дагы бир мындай Hyundai Sonata 2015 жылкы. LF бул жаңы Sonatадан аркасынан сиздерге көрсөтөйүн. Айырмасын алдыңкы
санаталардан айырмаланып, булар башкача бир аз. Кара светте 2015 километра 54 миң жүргөн дейт. Азыр эси бул жакта турат. 54 миң жүргөн дейт. Бул жакта дагы монитор, автомат коробка, климат контроль, мультируль, подогрев сиденья, газ. Мында азыр немесин көрсөң. Ачык болгон ошо пробегин көрөлү. 54.853 километр экен. Жакшы көрүнбөй аткан болсо, кожаный салон. Бул азыр арка жагынан көрсөтөйүн. Бул дагы мындай газ. Кийинки 2015-жылкы 5000. Мунун дагы жылы акчасы $2000, жол киреси, растаможкасы где-то 1300, $1,500 болот. Растаможкасы 2015, эч кандай косяги жок машинада, мотор, коробка, ходовой баары жакшы дейт. Алды дагы башкача. 2015 жылы. Шундай болгон Hyundai Sonata. Газ. Бул жакта мындай K5 үлгүсүндө машина тур. K5 үлгүсүндө K5 2011 серебристый свет. 2011 мындай болуп под дерево болгон. Электропакет, электрозеркало, складывание зеркала, мультируль, автомат коробка, монитор жок экен, люк жок. Кожаный салон экен. Кожасы деле бир аз жакшы эле. Баягы окшоп тутулуп калган эмес. Бул дагы газ, LPG. Азыр мен силерге багажын ачып көргөзөйүн муну дагы. Жамгырга карабастан ачылбай калды окшойт басчы. Мында K5. Машинасы серебристый цветте, таза. Баасы $3000, 2011 газ. K5. Мына бул дагы мындай болгон газ. Жаңы алдыда машина көргөзгөндөй эле бардыгы ушундай газ. Мунун километри канча экенин билбейм. Билбейм деп айтайын. Мындай болгон K5 машина. Бул деле ошондой, бун деле жылы 2011-2012 серебристый цветте, бул дагы газ. Бул дагы ушундай болгон серебристый таза машина экен. Сыртынан анча-мынча мына ошон чийилген жерлери бар экен, булар анан эмес, проблема деле эмес. Көргөнүңөрдөй бул деле эч айырмасы жок, ошондой эле машина. Мунда баасы $3000. Ушундай болгон серебристый болгон K5. Мына аркасынан көрүнүшү. Алдыдагы машиналар болсо, бул LPG U20 азыркы карадай эле, бирок такси болгон машиналар. Булардын баасы арзан. Булардын баасы $2000-2300. Буларды билбейм канча экен, бирок мындай такси болгон машиналардын мындай жерлери бар, косяктары бар, километрлери көп. Аларды өзүңөр жасап алабыз, боло берет. Акчасы арзан болсо болду дей турган болсоңуздар, мына километри көп. Анча-мынча сиденьялары жыртылып калган, анча-мынча урулган жерлери бар. Бирок баасы $2200, $2300, $2,500 чейин. Немелери километри 300 миң, 350 миң, 400 миң километр ушундай жүрүп койгон машиналар да булар такси болгон. Мына Hyundai Starex серебристый цвет, жылы 2012, титановый диске, баллондорду жаңген. Автомат коробка, электропакет, электрозеркало, кожаный салон, автомат коробка, монитор бар экен. Мына канча адам отурат? 1, 2, 3, 4, 7, 10 адамдык экен. Шопур менен 11 адам отура турган мындай. Бул жак жабык экен. Hyundai Starex машинасы. Ушундай достор. Hyundai Starex'ке кызыккандар болсо, мунун баасы $6,500. $6,500 баасы 2012 жылы. Мунун растаможкасы растаможкасы канча болот мунун? Растаможка бул 2012 экен. $1,400. Жол кирасычы $2,500 болот экен. Бияктан билген балдар
айтып атышат. Шунда болгон Hyundai Starex. Ал жакта серебристый цветте мындай Hyundai Sonata машинасы минип келди. Муну сатып бирдим дейт, бирок ошол сатылган баасын силерге айтып коеюн. Жылы 2014 $4200 сатыптыр. Бул о караганын аркасына караганда мунун аркасы мына хрусталь болуп кетет. 2014 бул дагы LPG серебристый цвет. $4200 сатыптыр. Машина жүрүп турат. Кожаный салон, электропакет, монитор бар экен. Километрин сиздерге көрүп айтып коеюн. Километри 386 000 жүрүптүр. Километри көп жүрүптүр, бирок такси болгон эмес, эч жеринен панелдери тешилген эмес экен. Такси болгон машиналардын панелдери тешилип кетет. 386 000 жүргөн машина, бирок сыртынан караганда мына тегиз жылы 2014. Алды мындай рестайлинги болуп кетет. Подфарниктери бөлөкчө бир аз. Эшигинде бир аз мындай чийилген жери бар экен. Неменен повторительдер бар экен айнегинде. Ушундай болгон Hyundai Sonata Vaev. Ушундай машина. Мында да бир копия айтып турат, бул машина дагы жүрүп турат. Жылы 2012, такси болгон эмес дейт. Машина километри 262 000 жүргөн, серебристый, титановый диска, родной краска. Бул дагы газ. Километри түрүлгөн эмес. Кореяда мен алдыдагы видеолордо айткам, Кореяда түрбөйт. Бул жакта закон бар. Мына. Кожаный салон, электропакет, мультируль. Ушундай болгон машина 2012, баасы $4000. Газ 2012 серебристый цвет. Дискалары мында сонун дискалар бар. Ушундай машинага кызыккандар болсо, мен номерди описанияга калтырып коем. Машина ташып, машина салган балдардын номери. Ошого чалсаңыздар болот. Мына сиздер суранган Porter 1ди тартып кой, Porter 1 тартып кой. Мына Porter 1дин жылы 2001, километри 580 000 жүргөн километр экен. Неме Porter экен. Мына кузовтун состояниясы жамгырда туруп бир аз заңдап калыптыр. Кузовтар таза, иш жеринен чириги жок экен. Болгону мына эшиктин бир аз астында мындай жеринде кичине мындай кирген жери бар экен. Алдынан көрүнүшү мына. Мен азыр бул жагынан көрүнүшү мына таза экен. Баасы $1700, Кореядагы баасы. Мына Porter бул арканкы айнеги дагы жок экен, ичинде мусор болуп кетиптир. Унун алдынан бир аз урулган экен. Баасы $1200. 2000-жылкы Porter экен. Мына алды ушул эле некен урулган экен, калган жактары таза экен мындай. Болгон Porter 1. Жылы 2000, $1200, Кореядагы баасы. Мына Porter арканкы кузову көк, алды ак экен. Жылы 2002. Мунун $1300 берем дейт. Мунун немеси баасын кайерден көрүп айтып атасың, кагаз жок эле айтып атасың дейсиң. Мына ээлери жүрөт. Ушул жерде мен сурап, анан силерге эми сураган баасын угузбай эле мен алардан сурап алып 3-4 машинаны. Андан кийин видео тартып атам. Мына Kia Picanto Morning 2011-жылкы. Ушул жерде алынган баасы $2200 алыныптыр. $2200. Электропакет. Тиконун орун басары. Мындайча айтканда таза машина. 2011 мына жылы. 2011-жылкы Kia Morning деген машина ак цветте. Kia Morning. Таза машина, малолитражка, объем 1. Мындай эч кандай жасай турган жери жок. $2200 ушул жердеги баасы. Мен силерге дагы Matiz 3-тү тартып коеюн. Мына Matiz 3 канча эле? Мына Matiz 3. Мына эле, мына ак цветте Matiz 3-түн баасы $1200. Жылы 2010. Жылы 2010. Ак цветте. Автомат коробка. Бул жакында Кыргызстанга жүктөлөт. Ичине мындай зимний баллондор бар экен, ошолорун салып коюштур. Ушундай болгон Matiz 3 ак цветте жылы 2010, $1200, Кореядагы баасы. Мына көрүп. Мына бул жакта дагы малолитражка Kia Morning. Алдыдагы көрсөткөн ак цветтеги Morningтен кийинки ага чейинки чыгарылган 2009 жылы. 2009 экен жылы.
салон автомат коробка, кожаный салон. Алдында бамперин чечип койгон бу. Аркаңкы бамперин чечип коюптур. Бул Кыргызстанга барып түшү бул монингден $2800 экен. Бул серебристый цветте монинг. Жылы 2008. Мына бuyakta турат 2008. Кожаный салон, автомат коробка. Унун дагы барып Кыргызстанга барып түшү $2800. Kia Morning. Шундай болгон мала литражка машиналар. Мына кызыл цветте Matiz 3. Мунун баасы, бул жердеги баасы $1100. Автомат коробка. Баасы жылы 2008, автомат коробка. Бул жердеги баасы $1100. Мына эшикте бирасындай неме ийилген жерлери бар экен. Ушундай болгон машиналар. Мен азыр жамгыр жаап, бир аз басылып калды. Ошондон пайдаланып сиздерге тез машиналардын баасын айтып атам. Мына алдыда турган Hyundai Sonata U20 жана алдыдагы көргөндөгүдөй бардыгы булар алдыңкы полицейский болгон машиналар экен. Километрлери 220-230 миң, бардыгы бензин. 2011-2013 жылдары бардыгы уш жерден тандап алмайы $3000 экен. $3000 бу корейский баалары. Мен сиздерге алдыларынан дагы мындай 2013 рестайлинговый алдынан көрүнүшү. Бардыгы титановый диска. Бардыгы мындай болгон Sonata U20. Машина көп болсо да ушуну башың айланып каткан, кайсы бирин тартышты да билбей каткесин. U20. Мына телефон номерлери турат, чалып билип атабыз. Кагаз жок эле айтып берет экенсиң. Элдерди күмөн кылбастан кагазын көрсөт деп айткенсиң. Кагаз жок болсо кактан алып көргөзөм. Достор туура түшүнгүлө, мен өзүм зонок кылып, элерине чалып билип, анан кийин ошонун бааларын, растаможкасын, жолдорун айттым. Растаможкасы $1200 болот. $1000 $1200 чейин жылына карап. Объему 2, бензин, жылы 2011-2013, $3000 корейский баасы. Жол акысы $2000 бардыгы. Ушундай достор. Мен сиздер жазган комментариялардын бардыгын окуп атам. Бардыгын окуп, бардыңарга машина тартыштын аракетин кылып атам. Бирок ошо силер суранган машиналар жок болуп калат, баасы жок болуп калат. Ошондуктан бар машиналарды тартып көргөзүп атам достор. Porter 1 дагы Porter 1. Жылы болсо 2001. Жылы 2001. Мындай болгон алдында сынып калган, биригип калган ушундай жерлери бар экен. Мына ошонун алдында жасай турган жерлери бар экен. Баасы $1400, Кореядагы баасы. Ушундай болгон Porter 1 жылы 2001. Километрлерин айтпай эле коеюн, 300 миңден жогору бардыгы, 400-500 миң жүргөн Porter 1лер бардыгы. Мына бул жакта деле ушундай болгон полицейский машинасы турат. Мындай эшиктерине бир аз быйрылган жерлери бар. Ушундай достор. Мен сиздер суранган машиналардын бардыгын эле тартып берейин дейм, бирок ошо сиздер суранган машиналар жок болуп калганына байланыштуу бар машиналардын баасы бар, жылын бардыгы ачык машиналарды, километражын билген машиналарды силерге тартып көргөзүшүн аракетин кылдым. Если машина заказ кылам десеңиздер, номерди комментариядан сурай бересиңер, номери барбы, номери барбы. Номерди описание калтырып койдум. Ошол жерден окугула, карагыла, жазгыла, сүйлөшкүлө, заказ кылгыла. Анан кандай кылып алсам болот, кандай кылып чалсам болот дебесиң. О, түн жарымда чалбастан Корея менен Москванын сааты 6 саат. 6 саат. Ошого биздин да тынчыбызды албастан бир аз мындай Москвада саат 12 болгондо, бизде кечки саат 6 болот, обед болгондо. Силерде түнкү саат 12 болгондо бизде таң атып калган болот. Ошон үчүн ошого карап, урматтуу достор, туура түшүнүп жазсаңыздар болот. Мына достор, бул жакта турган машиналардын бардыгы экспортко даярданып, жүктөлө турган машиналар стоянкада турат. Буларды алып ээлери токтотуп койгон, контейнер толгондо буларды жүктөшөт. Базарда бул стоянкада азыр эч ким жок, жамгыр жаап, жаңы эле басылды. Мен бул жактан ата келгенге жараша ушундай машиналарды тартып кетейин деп келдим. Күн да кечте баратат. Ушун менен достор, мен видеону аяктайын. Бардыңыздар видеонун акырына чейин көргөнүңүздөргө терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга Алла разы болсун. Ассаламу алейкум. Комментарий жазып, өздөрүнүн ой пикириңерди комментарий калтырыңыздар. Мен машина менен иштеген балдардын номерин комментарийга калтырып коюп атам. Ошо комментарийдан окуп жазсаңыздар болот.
Мына Spark'тың басын айтып койчу. Мынанда бир Spark турат, видеонун акырында ушул Spark'ты тартып коеюн. Spark'тын жылы 2010, бул жердеги баасы $1900. Мынандай болгон розовый цветте, кечинде кандай көрүнүп атат билбейм, розовый цветте Chevrolet Spark деген машина $1900. Ушу менен видеону аяктайын достор. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.